Демек пайгамбарыбыз айткан экен, Рава Байхакиде келет экен, негизи Байхакини негизи бизде аябай көп карап окуйт да. Мындай жанагындай хадис жинагына келгенде Байхакини көбүнчөсү ушу биз жактагылар алган да. Кээ бир нерселер мисалы Бухариде, Муслимде болбогон хадистер Байхакиден тапса болот да. Мындай бир сонун бир кандай десем биздин жашообузга ылайыкташылып ушундай пайгамбар айткан топтом хадистер көбүнчө Байхакиден алышат. Карагыла. Пайгамбарыбыз айткан, адалдан кесибизде фаридаты ба'дал фарайз. Мындай айтканда, парыздан кийинки парыз деп айткан экен пайгамбарыбыз. Мындай айтканда, талап кылуу дегенде изде, суроо, каалоо дегенде маани бере берет. Чөтөсүң, мындай талап деген сөз бар да. Эми ошол жөн эле эмес экен, балки субхана мындай иштеп табуу менен, же болбосо бирөө менен мындай бир шерик болуу менен деген сөз да. Демек, кесип кылуу бул парыз экен. Эмне үчүн андай айтылат десе, анткени ар бир адам, негизи эле ар бир адам өзүнүн кесипкери болуш керек, бир нерсе кесиби болуш керек. Мындай айтканда, кесип кылганда дагы, мына бүгүн кирпич кое турган болуп, эртең бар жыга учуста болуп албаш керек да. Мисалы, кирпичти койгонду үйрөндүңбү, эми ошонун майын чыгарып үйрөнүш керек. Мисалы, мен бир печке салдырам, кара колдорум бир эми бар, уста бала бар, ошону алып кел дерем атайын. Анткенсе ал салган печканда башка эч ким сала албайт да. Ошону өзүнүн ушундай бир эмесине келтирген да. Тыкат башкача. Ага мындай эле кичинекей эле бир отун салып койсоң болду жетет да. Мынакей айтам, мунун кесибин өзү ушундай майын чыгарып үйрөнгөн. Ошонун себебинен эмне экен, ага бергенден да акчадан сурабайсың, канчага саласың депчи, каршы деп бере бересиң. Аны точно билесиң, анткенде мисалы мындай нерсени үнөмдөйсүң, чоң нерсени көрө жок, кичинекей нерсени эт бышат дегендейчи. Кыргыздар баары бир тушаны, бир койдун бир эмени, бир койду канча отунга бышырасың деп эсептейбиз го. Мисалы, андан мындайдан 2 же 3 жетет уже болду. Чоң эле койдун эти бышып калат деп. Айтайын деген максат эмне? Анткени кесип жөнүндө келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип, кээ бир сахабалар, я Расулалла, мен эмне кылсам дегенде пайгамбар аларга муну кыл, мында деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жол көрсөтүп берген жерлери бар. Дагы бир жерде болсо, пайгамбарыбыз Мединеде кетип баратса, караса адамдар дейт мындай пальманы, эмени, курманы эки жака чапкылап атышыптыр. Анан сураптыр, эмне кылып атасыңар десе, я Расулалла, биз муну чаңдатып атабыз, биринде ушундай кылып атабыз десе, муну эмне кереги бар деп коюптур да. Анан адамдар ойлоп, пайгамбарга вахий түшкөн го, значит экинчи мындай кылбай окшойбуз деп, эмне кыл дейт, ошону чытап коюшту. Анан эмне болду дейт, ошол жылы түшүм болбой калды. Ошол бакчадагычы, пайгамбардын жанында угуп тургандар. Пайгамбарыбыз келип, я Расулалла, бул бакчада ушундай болбой калды. Эмне себепчи? Баягы ушинтип айтпадыңыз беле десе, пайгамбар силер мага караганда жакшыраак билесиңер дейт. Эмне экен? Мен Меккеден келдим, менде жок мындай нерсе. Мединалыкта силерде курма бар. Мен билбеп жөн кетип барам. Эмне кереги бар дедим. Размышление вслух деп коет го. Ушундай айтып койдум дейт да, силер жакшыраак билесиңер дейт. Көрдүк кандай нерсе. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан бизди мисалы бир нерсени мындай тыштагыла деп айткан эмес. Кайсы нерсе адалданып отурбуз, ошону өстүрүп, өнүктүрүп кете беришет. Эң жакшы мисал алсам, мына пайгамбар соодада мисалы берекенин 100% соодада деп айткан. 100% береке соодада экен. Демек соода кылуу дагы бул өзүнчө эмне экен, бул кесип экен. Ошондой эле мисалы адамдарга керектүү кесиптерди билүү дагы шариятыбызда абдан катуу мындай эме кылат, колдонулат. Бир замандарда бул ошол эле азыркы батышта адамдарды медик кылып бир нерсени кесип койгон болсо, же болбосо бир дарылаган болсо, алар булар деген шайтандын досу деп, аларды мындай бир жерге асып алып туруп, андан кийин өрттөшкөн. Бирок ошол эле мезгилде бизде исламда субханалла ошол медицина илими, астрономия илими, физика, химия, ушунун баардыгы тең субханалла эмне болгон? Мындай туу чокусуна чейин чыккан. Кээ бир алымдар айтат, ошол мезгилдеги биздин ата-бабаларыбыздын тапкан нерселери менен, ийгиликтерин менен дейт да, азыркы мезгилде дүйнө жашап атат дейт да. Эми качан ошол бүткөндөн кийин дейт, эчтеке таба албай калышат дейт. Керек болсо азыркы биздин нано технологияны дагы ошол замандарда биздин мусулман окумуштуулар таап койгон экен ужечи. Ошол нерсе болгон. Мисалы, эң эле жөнөкөй мына бул краска, шпаклевка деген нерсенин баардыгын мусулмандар уже давно эле таап чыгып койгон экен да. Демек, эмне экен, исламда
илимге, билимге, ошондой кесипкөйлүккө өтө катуу мындай түрткү берет. Исламда жатып алыш деген нерсе жок. Биз ислам дининде десе кээ бирлер бар жанагындай Алладан болот экен деп жатып алышат, жок андай болбойт. Субханалла. Бул дин өзү аракеттин дүйнөсү. Алладан деп жатып алуу болбойт. Ошондо Алладан деп жатып алуу, пайгамбарыбыз жатып алмак да Алладан деп турабы? Бирок пайгамбар жаткан жок. Ошондо сахабалар жатып алмак, Алладан алар жаткан жок. Эмне экен? Дагы бир жерде мен өзүм мындай окуп калдым. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабага кесипти үйрөнүүгө таргип кылган жөнүндө бар экен. Кара, кандай десе, баягы өз эме экен, кандай десем, жалкоорокко. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Я Расулалла, мен аябай кыйналып кеттим, мен жашоом ушундай болуп кетти" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Үйүңдө эмне бар?" дейт. "Эки чыным бар" дептир. Эки чыным бар. Ал мезгилде эки чыны деген эми чоң нерсе да. Чыны деле жок болуп калган да кердечи. Алар жана бир нерсени кескилеп, ушундай бир нерсе жасашкан экен да. Сахабалардын убагында азыркыдай мындай кененчилик болгон эмес. Азыр биз жыргап атпайбызбы? Биз азыр жыргап атканыбыздан депрессияга түшүп атабыз да. Чын жыргалдан депрессияга түшүп атабыз азыр. Жок. Бүт нерсе бар болгон сайын депрессияга түшүп атабыз да, субханалла. Бар болгон сайын депрессияга түшүп атабыз. Ушундай өзгөчө депрессияга түшүп баратабыз. Эми анан эки чын алып кел деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки чынын алып келет экен. Пайгамбар мечитте турат экен. Ким бул чынды сатып алат десе, эми ойлосоң, пайгамбар мындай карасаң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суу куюп туруп ичип кой дейт дагы бир жердечи. Уже пайгамбар ичкен чын болуп калды да. Мындай реклама да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай хикмат деп коет мындай. Деген ушундай куйду дейт, ичип көрдү анан ушул чынны ким алат деди. Баардыгы мен ошентип баасы ушунча көтөрүлүптүр. Анан субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чынны сатып, бир чынны өзүнө берип туруп, анан баягы айтты, "Ме, акчаны." Анан эми дагы карайсың, суроо берет экен, "Ярсы, эмне кылайын муну?" депчи. Акчаны алып эмне кылат, билбей атат да. Эми пайгамбар айтат экен, "Бар базарга бар да бир балтан аркан сатып кел" деп айттыр. Баягы базарга барып аркан сатып, артканына көйнөк алып, аны муну алып, субханалла, анан кайра келип калат, чыпыя кийинип алып. Анан пайгамбар эмне кылайын деп кайра сурайт экен, эмне кылайын дейт. Пайгамбар бар дагы бар, отун чап дагы, анан кийин кайра кел дептир. Эми баягы отун чабып, жин алып кайра келип, эмне кылайын дейт да. Айтат, "Эми бар базарга сат" дептир. Сатып алган 4 эме калган экен да, дирхам калган экен. Динар, алтын дирхам эме да. Адаштырып берсем. Анан эмне экен? Пайгамбар саттым да эмне кылайын десе, эми бар ушинтип окат кыл деген турбай. Бар эми ушинтип окат кыл, отун чабып ушундай кыл деп айткан экен. Демек, мындай кээ бирлериңер ушундай бир намаз окусаңар эле, кээ бирлериңер субханалла бир Алла жолуна чыгып калсаңар эле, илим алып калсаңар эле, субханалла, мындай бир шариятыбызда жатып кал деген жер жок. Ол карып калган болсоң дагы, карып калган болсоң, бир нерсени мындай кыймылдап туруш керек экен. Билесиздер туурабы? Кыймыл бул жашоо деп айтат го. Кыймыл бул жашоо. Бекеринен эмес да. Кичине кыймылдабай кала турган болсоң, оору, бала, карыз аркадан батыл ээрчип кетип калат. Туурабы? Ошол себептен машалла эркекке кесиптүү болушу жакшы экен. Эмеден Хасан Басри рахималладан айтып сурашыптыр. Эң жакшы амал кайсы? Жакшы кесип менен, кесип өзүнүн кесиби менен дейт да, тапкан акчасы жакшы деп айткан экен. Эң жакшы нерсе өзүнүн кесиби менен. Дагы бир жерде болсо, улуу бир казаттан келаткан мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдынан бирөө кетмен көтөрүп алып чыгыптыр. Кетмен. Көтөрүп алып чыкса, баягы айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында сахабалар кетип барат экен. Анан пайгамбар жанына келип, "Ассаламу алейкум" деп пайгамбар учурашып калса, пайгамбар колун кармап туруп, анан кайра койгон, "Берчи кайра колуңду" дептир да. Анан бейиштин колун кармап алайын деген экен. Десе сахабалар баягы жерде турду, согуштан келип атат. Кээ бирөө жарадар, мындай бир жашоосу эме болуп калган. "Я Алланын элчиси, бул кетмен эле көтөрүп жүрбөйбү? Бул кантип бейиштик болот" десе, пайгамбар айткан, "Монун кол үй бүлөсүн багам" деп дейт да, кетмен чабат чыккан жоору дейт да, муну бейишке апарбай каяка барат деп айткан экен. Көрдүкпү кандай нерсе? Демек субханалла, кээ бир убакыттарда бирөөдөн сурап, бирөөдөн эме кылбастан, мындай бир өзүнүн кесиби менен кичинекей бир мындай бир кусоктон таап келе турган болсоң дагы, машалла, ошонун аркасында хайыр, береке, жакшылыктар бар экен иншалла. Аракет кылабызбы? Маша, Аллахым ыраазы болсун. Эми ошол себептен мен айтып берем да, динде жашаш өз рахат. Канча көп билген сайын динденчи ошончо жеңил болуп баштайт. Кимдин жашоосу тар болот билесиздер, ким динден изилденбесе,
динди үйрөнбөсө, окубаса, бияка басса деле болбогондой, бияка басса деле болгондой боло берет. Ошол себептен машалла туугандар, динибизди үйрөнөлү. Динибизди жакшы тарабынан үйрөнөлү. Жөн күнү үйрөнгөнгө аракет кылыш керек, машалла. Тамак тапканды кандай, мисалы тиги Москвага, Европага чейин кетип атпайбызбы? Акча табыш үчүнчү. Эми динди тапсаң, иншалла Кудай таалам сени ырыскың өзү табат. Ушуну унутпагыла. Эми өзүңүздөр кичине болуп калсаңар, балдарыңарга машалла мүмкүнчүлүк бергиле. Балдарыңарды машалла алыс тарапка барып окуткула. Динди үйрөнсүн машалла. Динибизди үйрөнүп келип башкаларга үйрөтсүн. Анткени мен көп жерден көрдүм, мындай бир динсиз боло турган болсо, адамдар маңкурт сыяктуу болуп калат. Жолун таппай калат. Ошол себептен көбүрөөк субхана үйлөрүңөргө таалим өткүлө, үйлөрүңөргө суба дин алып келгенге аракет кылгыла, машалла. Үйүңөргө колдон келсе үйгө көп мындай бир дин алып келгенге аракет кылгыла. Балдарыңар тарбиялуу болсун десеңер, үй бүлөңөр аялыңар итаат кылсын десеңер, күйөөлөрүңөр субханалла силерге жакшылык мамиле кылсын десеңер, бул дин келиш керек. Бүткүл бактылык бир гана динде боло эсептелет. Башка нерсе динден башкадан бактылык издеп кереги жок. Бактылык бир гана динде, машалла. Субханака ва хамдашла анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай таалам баарыбызды туура кесип тандоого жана адалдан табууга мүмкүнчүлүк берсин. Амин.